Бүгін Кембулунга барып келдік, Құран оқыған жерге ұстаза. Ал жақта аябай сонун мындай керемет тарих болуп турган нерселер болду. Өтө мындай бириккен калк экен дунгандар. Ошол Құран окуткан жерде бүт туугандары бир 100-200 адам кызмат кылып, жөнөкөй жана дасторкондору дагы, бирок адамдардын ушундай жүзүндө нур турат. Жөнөкөй элдерди баягы кабыл алганы. Бизде шаарда андай нерсе жок болуп кетти. Себеби баарыбыз эле ошол Куран окутканга чоң ресторандарга алып барып исраф кылып баштадык да. Нандарды ыргытып, исраф кылып, кандай десем, тышы жалтырак, ичи калтырак да. Ошону ошол үйдө эле кылса жакшы экен негизде. Үйгө эле же айылдабы чакырып, ошол жерде эле Куран окутуп кеткен негизи баарыбызга мындай чөнтөгүбүзгө дагы жакшы болот. Элдер дагы мындай жөнөкөй адамдар келет, дуалар дагы, Курандар дагы кабыл болот деген мындай ойдо калдым да. Ушундай бир туугандар, ушул устазымды өтө жакшы көрөм, Алла разы болсун. Сөздүн мааниси ысырапчылыктан алыс болойлу. Туура жашасак, өзүбүздө акыретибиз жеңил болот. Ошондуктан туура жашаганды үйрөнөлү. Аллах Тааланын өкүмү менен, Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү менен жаман адамдарды ээрчибейлі, батышты ээрчибейлі. Өзүбүз момун мусулмандар жашайлы. Иншаллах Алла Таала бизди сыйлайт.